Суроолор боюнча бизге арыктоо жөнүндө көп суроолор келип калат. Байке, мен залга бара албайм, мүмкүнчүлүк жок, үй шартында кантип арыктасак болот депчи. Үй шартында арыктоонун азыр бир нече көнүгүүлөрүн көргөзүп бермекчибиз сизге. Көбү залга бара албагандыктан үй шартында болгону сизге скалкалка керек, бүттү. Калган болгон өзүбүздүн денебиз менен эле жасайбыз. Анда эмесе, кеттик. Биринчи биздин көнүгүүбүз бул прыжки болот. Азыр мондай абалда жасайбыз. Бутубузду на ширине плеч коебуз. Колубузду эки жакка койдук. Ушул абалда кол менен бутту бирге бириктиребиз. Ачабыз. Ушул абалда жасайбыз. 25-тен 6 жолу жасайбыз. Ортосунда аралыгын 1 минутадан эс алабыз. Экинчи көнүгүүбүз болсо, тоже прыжки жасайбыз. Буну кандай жасайбыз десек, бутубузга мисалы биз азыр блинчиктерди коюп жасайбыз. Сизде блинчик жок болсо, элементарный эле кирпичти эле жийип туруп жасасаңыз болот. Мына могу абалда жасайбыз. Жөн эле монтип тийгизбей, вести ыргытабыз. Могу абалда. 30-дан 8 жол жасайбыз. Бул биздин экинчи көнүгүүбүз болот. Биздин үчүнчү көнүгүүбүз бул скалкалка болот. Скалкалка арыктоого өтө бизге эффективный болот. 10 мүнөттүк скалкалка, күнүнө 10 мүнөттүк скалкалка 400 калория күйгүзөт. 400 калорияды неге теңеп койсок болот? Эртең завтракка теңеп койсок болот. Күнүнө скалкалка секирип турабыз. Азыр минут менен секире албайсың, количество менен секирсек болот. Кийинчерээк тыңып калгандан кийин мондай абалда да секирсек болот. Кийинки биздин көнүгүүбүз бул приседание в рывке болот. Азыр эрежелерин көргөзүп бермекчибиз. Көбү приседанияны мына каптал менен көргөзөйүн, монтип отурушат. Бул туура эмес. Неге туура эмес билесизби? Анткени биринчиден өзүңүздүн весиңиз бар, кийинчерээк үстүнөн дагы вес кошулат. Жамбашты артка, белди киргизе, монда отурабыз. Ушул абалда өйдөгө секиребиз. Биз көргөзгөн 4 көнүгүүнү үй шартында жасап туруңуз. Бирок бул көнүгүүлөрдү жасап жатып, өзүңүздүн тамак ашыңызды көзөмөлдөп турбасаңыз да болбойт.